Достор, урматтуу кыргыз эли. Аскар Акаевдин X макамы боюнча өз пикиримди билдирбесем болбойт. Анын үстүнө чача-мача деген жогорку кеңештин депутаттары ар кандай өңүттө кабыл алып коюшу мүмкүн. 2021-жылы жогорку кеңешке чыгып калдым. Ошол кезде белдүү эле жигиттер мага сунуш беришти. Аскар Акаевка барып Москвага кичине адан сабак алып, кантсе да чоң саясатчы да. Анан жакшы мамиле түзүп, мүмкүн сиздей жаштарды колдойтур, кичине тыйын тыпырда сурап көрөбүз да, деди. Мен ошол кезде каршы болуп жок дегем, азыр дагы каршымын. Бирок менин ордума ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты, жолбосо кандидат болуп катталып турган Токтогул районунан чыккан Нурбек Тотонов деген депутат болгон. Эми аны көбү деле билбейт болуш керек Кыргызстанда, бирок Токтогулдун эли жакшы билет. Мына ошол менин ордума барып келген. Аны кайсы бир социалдык түйүндөрдөн тапсаңыздар болот. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, Аскар Акаев бул узурпатор. Кыргызстанды 15 жыл басып отуруп, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бардык министрликте, бардык секторлордун бардыгын ичинен бузуп кеткен адам деп эсептейм. Шайлоодон баштап конституция эми адамдын табиятынан бери бузуп кеткен деп эсептейм. Шайлоо боюнча бирге айтайынчы. Ошол кезде мен жаш элем. Менин ата-энем буудай алып келди. Эмнеге десе, мына шайлоодон келди, буудай таратып атат деп биздин шылуун Тайырбек Сарпашев деген саясатчы болгон. Азыр деле бар. Мына автобекет башкаларын басып алган бардыгы. Мына ошонун коен колтугуна кирип, ошол кездеги Акаевдин администрация жетекчиси Тойчубековпу ушундай бар экен, оңдоп коесуздар билбесем. Мына ошонун күйөө баласы боло калып. Өтүп кетти. Утуп, сатып алып бардыгын. Элди экиге бөлүп, тытып өтүп кетти. Акчанын күчү менен. Албетте калыстык болгон жок да. Мына ошонто отуруп, ошондой уурлардын жолун ачкан ушул Акаев болгон. Кайсыл министрликти албайлы? Саламаттык сактоо министрлиги бүт талкаланган. Бир жакшы бир соо жер калган эмес да. Айыл чарба министрлигин тыйпыл бүттүгүн чачыраткан. Өнөр жай бүттүгүн талкалады. Бүт структурада коррупция, билим берүү, бүт коррупция болчу. Бүт баскан турганыңан бери тыйын. Жол, коррупция, карызга батырган, кумтөрдү, эмне деген келишимдер түздү, ууру келишимдер түздү. Мына эми өзүнө келип, элдин күчү менен, элдин талабы менен эми өзгөрүп атат. Анан кыргыз эли боорукерликтин да чеги болот да. Ушунча жыл элди темселетип, дүйнөнүн булуң бурчуна чачыраткан президентти биз кантип кайра алып келип туруп, сен жакшысың, биз кечиребиз дейли, кечире албайбыз. Мен өзүм жеке кечире албайм. Мындай адамдарды макам эмес, камагын бериш керек болуп атат. Камагын, буларды камаш керек. Мына жаңы муундун өкүлү катары айтайын, биз келечекте буларды камайбыз. Мен Камчыбек Кыдыршаевдин саясатын ушунусун жакшы көрөм да. Кудай буйруса биз Камчыбек Кыдыршаевдин жолун жолдоп, булардын бардыгын белинен сындырабыз. Анткени булар биздин келечекти сындырды. Эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, эми саткын, качкын, элин сатып кеткен бул кантип бизди азыр сатпайт деп ойлойсуздар. Бир жол сатты, болду да, кайра кыргыз эли жаңыл өрөбү. Ошондуктан биз бир добуштан айтышыбыз керек. Келбезин Аскар Акаев, бизге анын акылы дагы, акчасы дагы эч нерсеси кереги жок.